Жогорку Кеңештин 11 декабрдагы сессиясында Социал-демократтар партиясынын камактагы лидери жана анын өкүлдөрүнүн маселесин депутат Сейитбек Атамбаев көтөрдү. Ал Темирлан Султанбековдун абалы начарлап жатканын айтып, бийлик жетекчилерин аны менен эрегишпөөгө чакырды. Темирлан Султанбеков менен сиз көп эметпей эле койгулачы, эрегишпей эле койгулачы. Вы же мудрый человек. Может, надо прекратить эти распри. И я думаю, что может какой-то консенсус будет. Мне кажется, что нельзя вот много молодому человеку сидеть в тюрьме. Атамбаевка атайын кызматтын башчысы Камчыбек Ташиев жооп берип, Султанбеков мыйзам алдында жооп бериш керектигин билдирди. Про Султанбекова говорит о том, что ага эрегишпегиле, ал жаш бала деп. Эрегишпесек, жаш бала болсо, жаш баладай пусть поведет себя. Он хочет управлять государством. Вот говорит, давайте, говорит, если вы не сможете управлять государством, отдайте мне, говорит, я буду управлять. Пусть он дорастет там. Хорошо? До управления государством. А пока пусть ответит перед законом. Эликүлү Сейитбек Атамбаев Султанбеков менен камалган мурдагы депутат Ирина Карамушкина тергөө абагында начар шартта кармалып турганын да айтты. Ташиев депутаттын сөзүн четке агып, аны жабык жайга барып, андагы шарт менен таанышууга чакырды. Дээрлик бир айдан бери тергөө абагында ачкачылык кармап жаткан Темирлан Султанбековдун атасы Медетбек Султанбеков бир нече жолу кайрылуу жасап, баласына саясий негизде иш козгогонун айтып, аны бошотууну талап кылууда. Медетбек Султанбеков соңку кайрылуусунда баласынын саламаттыгына тынчсыздануусун билдирген. Темирлан и мы также не доверяем врачам и сотрудникам СИЗО. Темирлан жана мен тергөө абагынын кызматкерлерине жана дарыгерлерине ишенбейбиз. Себеби буга чейин алар Марат Казакбаев менен Арстанбек Абдылдаевдин өлүмүнө жол беришкен. Ачкачылык акциясынын максаты мыйзамсыздыкка, адилетсиздикке, укуктук нигилизмге каршы нааразылык билдирүү жана бийликтегилердин көңүлүн буруу болчу. Бирок 27 күн өттү, эч ким реакция кылган жок. Алар аны өз принциптеринен баш тартууга жана уунчукпай калууга мажбурлагысы келип жатышат. И замолчать. 10 декабрда жаза аткаруу кызматы Бишкектеги номер 1 тергөө абагында жаткан Социал-демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбеков 7 декабрда комплекстүү медициналык текшерүүдөн баш тартуу боюнча жазуу жүзүндө арыз бергенин билдирген. Мекеме ал тамак аш ичпей, ачкачылык ден соолугуна зыян экени тууралуу эскертүүлөргө көңүл бурбай жатканын белгилеген. Темирлан Султанбеков номер 1 тергөө абагынын медициналык кызматкерлеринин көзөмөлүндө ал суу, шире жана максым ичип жатат. Мекеменин жетекчилиги ага түшүндүрүү иштерин улантууда. Темирлан Султанбековдун ачкачылык кармап жатканына 28 күн болду. Бул акциясын ал Бишкек шаардык милициясы кармаганда эле баштаган. Адвокаттар Темирлан Султанбеков суу жана күнүнө 100 граммдай шире ичип жатканын билдирүүдө. 11 декабрда Human Rights Watch уюму 10 декабрь адам укугунун эл аралык күнүнө карата билдирүү жасап, анда Кыргызстандын бийлигин адам укуктарын сактабаган үчүн сынга алган. Уюмдун билдирүүсүндө Социал-демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбеков жана активдүү мүчөлөрү Ирина Карамушкина менен Роза Түрксевер камалганын мисал кылган. Бишкектин Сверлов райондук соту 15 ноябрда Социал-демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбековду, мүчөлөрү Ирина Карамушкинаны жана Роза Түрксеверди 2 айга камаган. Бишкек шаардык соту 2 декабрда аларды камакта калтырган. Шектүүлөргө Бишкек шаардык милициясы 14 ноябрда кылмыш жаза кодексинин шайлоочулардын добуштарын сатып алуу беренеси боюнча иш козгогон. Алар коюлган айыпты четке агып, муну саясий басым деп баалап жатат. Токтосун Шамбетов, Нурлан Бейшебаев, Азаттык.